Манас эпосунун музейи 1995-жылдан баштап расмий иштеп баштаган. 2025-жылы санариптештирүүнүн алкагында музейдин санариптик эгизи түзүлүп жана YouTube баракчалары ачылды. Тактап айтканда, сиз башка мамлекетте болсоңуз, музейге келиш шарт эмес, колуңузда чөнтөк телефондон дагы бул музейдин ичин толук көрүп чыксаңыз болот. Манас эпосунун музейи эпос жөнүндө кеңири маалымат берүүчү, экспонаттарды сактоочу жана эпосты даңазалоочу маданий жай. Бул музейде 7000 даанадан ашык экспонат сакталат. Бүгүнкү күндө эпосты жайылтуу максатында музейде санариптештирүү иштери жүргүзүлүүдө. Эң биринчи бул биз YouTube каналды ачып, анан кийин ошол көрүүчүлөрүбүзгө жана Манас эпосуна кызыккан жарандарга жакындан тааныштыруу максатында ошол 40 чороонун баянын баштаганбыз. Бул жерде ошол комплекстин башкы директору Камил Мамадалиевдин айтуусунда азыр 40 чороонун кара сөз менен баяндап берүү аракеттери көрүлүп жатат. Анан ар бирөөсүнө ушундай QR коддор көрсөтүлгөн. Бул жерден азыр көрсөк болот. Бул жерден мынтип эле телефонду жакындатып келип туруп ача турган болсоңуздар, бул жерде улуттук комплекстин YouTube баракчасы ачылат дагы. Ал жерде ар бир чороого байланышкан эпостогу сүрөттөмөлөр. Санариптик эгиз бул музейдин виртуалдык көчүрмөсү. Анын жардамы менен ар бир адам музейдин ичиндеги экспонаттарды онлайн аралоого, Манас эпосу тууралуу маалыматтарды үйрөнүп, атайын аудио жана видео гидтердин жардамы менен музейдин ичин көрүүгө болот. Мынакей бул ошол визуализациянын биринчи тесттик режимдеги абалы. Бүгүнкү күндө ошол санарип атайын жабдуулар менен биргеликте жасап чыктык. Бул жерде ошол биздин музейдин негизи деп койсо болот. Бул прототип музея. Мисалы жакындап келди. Жакындап келген кезде бул жерде ошол жалпы тексттер бар. Андан тышкары аудио жана видео гидтер бар. Эгерде кайсыл жаран көрөм дей турган болсо, мисалы бунун жанына келип туруп, эгерде могул кызыл сызыктарга келе турган болсо, YouTube баракчалар, ал эми мындай эме кыла турган болсо, басып кете берсе дагы болот. Мынакей мынтип кадамдарды жасап, анан көк сызыкка келип туруп, эме кыла турган болсо, бул жерде ошол жарамага тиешелүү тексттер чыгат. Кандай эпоста кандай берилген, анын бүгүнкү күндөгү орду, мааниси деген темалардын баары ушул жерде камтылган. Андан тышкары ошол эмеге тиешелүү, мисалы эпоско тиешелүү Манас боюнча эме кыла турган болсоңуздар дагы, мынакей бул жерге келген кезде автоматтык түрдө YouTube баракчасы менен немеси чыгат. Баягы экспонаттын жанына келген кезде текст да чыгат, анан кийин YouTube баракчасына дагы автоматтык түрдө кирип кетүүгө болот. Бул кызыл кнопканы баса турган болсоңуздар, автоматтык түрдө YouTube баракчага кирип кетет да. Манас эпосунун музейинин сценарий форматка өткөрүшү бул маданият менен инновациянын айкалышы болуп саналат. Азыркы учурда аудио жана видео гидтерди бүгүнкү күндө кыргызча гана дайындап аткан болсок, июль айына чейинки аралыкта жалпы 6 тилге которулат булардын баары тең. Бул кыргызча, орусча, англисче, түркчө, немисче, анан кийин кытайча деп сүйлөшүп атабыз буюрса. Булардын баары тең ошол чет өлкөдөгү биздин Манас эпосуна кызыккан жарандарыбызга баягы бирдей шарттарды түзүү максатында биринчиден, экинчиден дүйнөлүк музейлер реестрине киргизиш үчүн биз ушундай талаптардан өтүшүбүз керек. Биз ошондо гана ошол дүйнөдөгү башка эл аралык деңгээлдеги музейлер менен тең ата мамилелешкенге кадамдар болот да. Музейди виртуалдаштырууга ар бир экспонат тууралуу маалымат киргизүүгө 1 айдан ашык убакыт кеткен. Ошол эле учурда программисттер жана санарип жабдуулар менен иштеген адистер менен биргеликте, андан тышкары биздин Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин илимий изилдөөчүлөрү жана баяндамачылар атайын тексттер дайындап чыкты. Ал эми Манас улуттук академиясы болсо, ошолордун баарын тең корректировка жасап туруп, анан кийин биргеликте ошол 4 тараптуу мекеменин ортосундагы жасалган эмгектин натыйжасы болуп атат. Музейдин санариптик эгизи маданият менен тарыхты сактоо үчүн гана эмес, өлкөбүздүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө да чоң салым кошот. Эми туристтерге Манас эпосунун тарыхы менен музейге келбей эле таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сайт өзү баары тең эркин форматта жасалган. Каалаган адам каалаган жерден көрүүгө болот. Мисалы Тугис деген атайын платформалар бар. Бир аймакка, белгилүү бир аймакка жетүү үчүн, же болбосо Google карта ошол жакка киргизилген. Ким кааласа ошол жакка кирип эле, мисалы Талас облусу, Талас облусунун ичинен
баягы ажайып кооз жерлерге же болбосо тарыхый аймактарга кайсы жака барсам дегенде эле автоматтык түрдө ушулар чыгып калат. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.